АКСТ Ким, атың ким? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Разъебу нахуй. Пацан, блядь, какого года, блядь? Младше меня, блядь, намного, блядь. Мас абалындагы айдоочу инспекторду мазактаган. Бишкекте 1991-жылы туулган жаран мас абалында транспорт каражатын башкарып жүргөнү аныкталды. Мындан тышкары ал жол инспекторун мазактап сөгүнгөн. Кызматкерлер аны шаардык милициянын номер 4-бөлүмүнө жеткирип, тергөө иштерин улантуу үчүн тиешелүү органдарга өткөрүп беришкен. Милиция айдоочуларды жол эрежелерин сактоого жана мас абалында рулга отурбоого чакырат. Как вы? Себе, блядь, проблемы, блядь, не делай. Заебал ты уже, блядь. Заебал ты уже, понял, блядь? Все. Не материтесь. Снимаешь. Я тебя тоже снимаю. И? За оскорбление тоже. И? За оскорбление. Заебал, делай, блядь. Давай, блядь. Все. Пацан, блядь, какого года, блядь? Младше меня, блядь, намного, блядь. Заебал ты, блядь. Камеру убери, блядь. Блядь, на камеру мне плохо, блядь. Разъебу нахуй, блядь. Эркексің бе, блядь? Заебал, блядь. Заебал, что ты, блядь? Форму сними нахуй, блядь. Есть желание, блядь? Блядь, камеру нахуй, понял? Я тебе, блядь, в жопу засуну, понял? Почему в нетрезвом состоянии вы за руль садитесь? Припарковал, все, вышел. И началось. Так тоже нельзя же. Убрать машину, передвинуть, отвезти хоть куда-то, да? Вы не имеете никакого морального права садиться за руль. Кызматкерлерге баш ийбей талааны көздөй качкан мас айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын Атайын ротасынын кызматкерлери Көкжар айылынан Субару үлгүсүндөгү унааны токтотушкан, бирок айдоочу кызматкерлердин мыйзамдуу талабына баш ийбей 7-апрель көчөсү менен Жогору Алатуу совхозуна чейин унаасын токтотпой качкан. Атайын ротанын ыкчам аракетинин натыйжасында аталган унаа совхоз Алатуунун ээн таласында кармалып, текшерүү учурунда айдоочу мас абалында экендиги аныкталган. Айдоочусуна карата баш ийбей качкандыгы үчүн 5500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Эми бул айдоочу соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Жалал-Абад шаарында Айка Мусаева аталган белгилүү блогер кармалды. Ишкерлердин акча опузалаган деп шектелип, блогер кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, Айка Мусаева аттуу блогду алып барган жаран Сузак жана Нокен райондорундагы ишкерлерди, бай адамдарды социалдык тармактарга терс сүрөт видеолорду чыгарам деп коркутуп, акча талап кылган. Азыркы учурда анын 120-80 миң сом алганы боюнча 2 факт аныкталды. Айрым учурларда ал өзүн УКМК менен байланышы бар деп көрсөтүп, акчалай карыздарды өндүрүп берүү боюнча жеке кызмат сунуштаган, деди Атайын кызмат. Шектүү бул кылмыштарды Сузак айылдык кеңештин спикери менен макулдашып жасаганы жана анын дагы кармалганы маалымдалды. ЖМК АКШда мигранттарды массалык депортациялоо келерки жумада башталат. АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарды массалык депортациялоо келерки шейшембиде Чикаго штатынан башталарын Wall Street журнал жазууда. Жаңы келе турган президенттик администрация массалык рейдти Чикагодан баштоону пландап жатат деп айтылат маалыматта. Басылма рейд Трамптын инаугурациясынын эртеси шейшемби күнү башталарын билдирген. Бир жумада 200дөй тартип сакчы текшерүүгө алынат. Мындай рейдтер Нью-Йорк, Майами жана Лос-Анджелесте дагы болору күтүлүүдө деп билдирген басылма. Буга чейин АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп кызматка киришери менен мыйзамсыз жүргөндөргө массалык депортация жарыялай турганын айткан. Эске салсак, Чикагода жашаган кыргызстандыктардын саны арбын. Булак Спутник кежи. Өзбекстанда 4 эмтөр өлдү. Ташкент педиатралык медициналык институтунда аял 4 эгиз төрөдү. Бул тууралуу Мили ТВ жазды. Жаңы төрөлгөн ымыркайларга Мухаммад, Мустафа, Сумая жана София деген ысымдар ыйгарылды. Балдардын абалы канааттандырарлык. Жаш үй бүлө Сургандария облусунан болот. Төрөткө 2 ай калганда эне менен түйүлдүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн Ташкентке келген. Үй бүлө 2 жаштагы кызын тарбиялап келген.